өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрен, бил. Жана аны көздің қарегіндей аяр сақта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер суың. Арбаңыздар, бүгін біз келін алабыз. Өткен көрсөтүүбүздө біз кыз бергенбиз. Өзүңүздөр билесиздер, біз дайыма көрсөтүүбүздү ошол борборубуздун четинде жайгашкан Супара Этне борборунун ак өргөсүнөн тартып жүрөбүз. Мына бүгүн да ошол ак өргөдө отурабыз. Ай сайын, айдын акыркы аптасында дайыма өзгөчө энелер тобунун жардамы менен кыргыздын салттарын ирети менен берип келе жатабыз. Тактап айтканда бала төрөлгөндөн баштап, мына жогоруда айтып өттүм, өткөн жолу биз кыз бердик. Бүгүн келин алалы деп отурабыз. Биздин көрсөтүүбүзгө өзгөчө энелер тобу активдүү катышып келе жатат. Өзгөчө энелер тобун Сонумбү Калматова деген эжекебиз жетектеп келе жатат. Эжекебиз маданияттын, билим берүүнүн мыктысы. Ошол эле мезгилде бир нече ырлардын, обондорунун автору, кээде сөзүн да жазып калат. Пенсия курагында болсо дагы эжекебиз ошол салтты билген, салттуу энелерди чогултуп, анан өзүнүн ошол кыргыз тааным, ошол кыргыздын түбөлүктүүлүгүнө өзөк болуп келген ошол кыргыз таанымды ошол биздин программабызга келип катышып чагылдырып келе жатат. Сонун эже бүгүн келинди кантип алабыз? Сөздүн учугун ушундан баштасаңыз. Арбаңыздар, кадырман калайык. Өткөндө кыздарды бир шагын шөкөт жакшы той менен узатып атасыңар, бирок балдар үйдөн эмес, талаадан узатып атасыңар деген бир сөз айттык элек. Ошонун учугун улап, азыр биздин ата бабаларыбыз, биз чоң энелерибизден кандай сөз уктук экенбиз? Кызды кантип узатышкан? 30 күнү ойнотуп, 40 күнү кылыктантып, төркүнүнө алчулар келип, калыңын берип, күйөө жолдош, күйөө балдар жолдоштор менен күйөө бала келип, анан алып кетишкен. Анан азыркы учурда 30 күн, 40 күн эмес болсо керек, менин оюмча, биздики анткени уламыштар кичине апыртылып айтылат эмеспи? 3-4 күн болсо керек го деп ойлойм да. Кыз оюну болмоюнча кызды алып кетиш эмес. Эми жакшылап карап көрсөк, 30 күнү ойнотуп, 40 күнү кылыктантып деп алыстан атарытып келатканда кыздын төркүнү койгон бир өргөнү тегип коюп, ак өргөнү. Ичине кызга деген септи жыйып коюп, анан күйөө жолдош менен күйөө балдарды кудаларын күтчү экен. Анан ошондо астына астектеп келип, анан кызды алып кетишкен. Ошону бир 2012 жылы бир адептик дил баян деген китеп жаздым эле. Ошого келин алуу, кыз узатуу деген теманы жазып турмун, сахналаштырып. Ошондо азын-оло окуп бергим келип турат да. Анда деле эме болгон экен, акындар болгон экен. Акындар кадимкидей жар айтып, элди чогултуп, эй, эли журтум уккула, мен айтамын кабарды, нарындык кыз Курманжан, баткендик жигит чорого келин болуп барарды. Жалпы журтум келгиле, кыз оюнун баштайбыз, күбө болуп бергиле деп айтып атат. Анан ошондо сарактап, алыстан аттын караны көрүнсө, куда сөөк келип түшүп, суулуктан алып, астыга жүткүнүп барып, аттан түшүрүп, анан түшкөн кудалар кулдугубуз бар деп айтып атат. Ошондо кулдугуңар Кудайга дейт. Ушу сөздү ачып кетсем деп ойлоп турам. Эмне үчүн кулдугуңар Кудайга деп атасыңар? Анткени биринчи нике, өмүрлүк жар Кудайдан деп айтат эмеспи? Өмүрлүк нике кайыптан деп. Ошондуктан кыздын атасы айтып атат. Кулдугуңуз бизге эмес айланайын, Кудайга дейт. Анткени нике кайыпты Кудайым берип, балдар баш кошуп атат. Биз да Кудайга кулбуз, силер да Кудайга кулбуз. Андан көрөк ошого эмгек кылалык деген сөздүн маанисин айтып атат. Анан киргенден кийин сыйлашып, орто чени болуп калган кезде калыңына муну алып келдим деле, ак чүпүрөккө оролгон калыңын берип, калыңдын башы жорго, Куда өзүңүзгө деп, ээрчитип келген тай кудалардын кичүүсүнө деп, ал эми сүт акысына бир уйду музоосу менен алып келдик дейт. Ошондо Куда ыраазы болуп, алган бергенде эмес дейт. Сиздин астыбызга келип, аздектеп келип, кызыбызды алып жатканыңызда дейт.
салтты сыйлаганыңызда дейт, кааданы билгениңизде дейт, кыз оюнун өткөрүп, ушу жерде кызыбыздын кадыр баркын көтөрүп турганыңызда дейт. Мына ушундай айтылган экен да. Баланын ата энеси колун кошуруп, босогосунан башын ийип, анан үйгө кирген да. Ошол очокко, ошол колонтого кыз өскөн үйгө изат кылганда, ата энесине ыраазычылык билдирген да. Мына ошондон кийин анан кыз оюнун баштаган. Анан арт жагында көрүнүп калат жаштар. Жеңелери аябай шаңдуу, шаңкылдаган, өңдүү түстүү, жашнакай. Кайын сиңдисинин басынын бетинде үлбүрчөгү бар. Анан шаңкылдап астына чыгып, ай күйөө жолдош бала, жүнү бош, бизге деген белең гана деп. Ушундайда күйөө жолдош бала, жүнү бош бала десе, анда бала дагы билебиз шартты. Сизге деген белегибиз ээсин тапты. Жеңеңиз да көзгө учураган, же болбосо көздүн ажарын алган бир азыл затпы деп айтып атпайбы? Рахмат белеңе, жакшы кебиңе, үлбүрчөктү ачып, эми бирге бассын күйөө бала десе, экинчи жеңеси, көпөрө салсаң талдан сал чоро, баскан сайын ийсин, күткөн жарың курманжан, көргөндө көөнүң сүйүнсүн деп атат. Келгиле анда үйгө кирелик, сый көрөлүк, анан кыз оюнун баштайлык. Алты баккан селкинчектебелик. Анан алтын шаке катышалык. Ким эмне шыктуу экен, кыз жигиттер таанышып көрөлүк. Аягында ак чөлмөк каталык, ат кулакка жашынып алып, таанышып, анан кыткылдап күлүп, бир жакшылыкка баталык деп. Мына ушул оюн, ошо шапар эмне үчүн берилип жатат? Себеби кыз балалык доору менен коштошуп атат. Кыргызда бир макал бар. Кыздын баары эле жакшы, жаман катын кайдан чыгат деп. Көрсө, кыз баланы ата эне жамандыгын чыгарбай, жакшылыгын чыгарып, үйрөнбөй калса колунун келишинче үйрөтүп, кошуна кошо кол кабыш кылып, чоң энеси айтып, кылганың мен үчүн, үйрөнгөнүң өз үчүн деп. Бирок жаштар ар түрдүү, бирок бат үйрөнөт, бирок кеч үйрөнөт, бирок үйрөнгүсү келбей коет. Анан жанагындай келинчектерин чыгып калып, ошондон айтылып атпайбы? Мына ушинтип узаган. Абдан көп каада салттар айтылган. Бага Тастолкон жыйына келгенде кудагый, бул Тастолкон жыймайдыкы, мынабы сепке болгон көрүндүк айланайын. Бул жеңелерге жеңкетай десе, анда куда таза унутуп калган турбаймынбы? Мынабы жылкычылык, биздин аттарды баккан жигиттерге колуна тапшырып коюңуз деп жылкычылык берген. Андан кийин анан мына эми убакыт болуп калды, биз кайталык дегенде анан балдарды алып келгиле, куда сөөк кеткен атат десе, чоң энеси окуй, кайнатасы отура турган жерге балдарды алып келмек беле. Балдар турган өргөгө апалары, жеңелери бар, биз коштошобуз. Куда сөөккө кийит кийгизелик, септи көрсөтөлүк. Андан кийин болсун. Курсагыбыз ондо ажырашып кетчүдөй биз жарма тааныш эмеспиз да, түбөлүктүү кудабыз деп айткан. Мына ошондон кийин анан сеп берип, жанагындай кийит кийгизип, ызат болгондон кийин анан чоң апалары бар, кыз менен коштошуп узаткан. Азыр ошол болбой эле кайната болчу аксакал киши болотпу, кайнага болчу киши болотпу, ошолордун көзүнчө эле кызыбызды ары бери сүйрөп эле коштошуп койчу болдук. Кичине азын-олук эске алып коет го деген ойбуз, эми биздин ой айтып койсок, сиздер да айтасыңар, азыр заман башка, шарт башка, бул байбичелер эмнени сүйлөп атат деп. Бул кыргыздын салты. Шартка дагы, заманга да түртпөй эстеп жүрсө, кыргыз деген наркты сактайбыз го деген ойдо турам. Эми кыз бала барчу жерине барды деп элестеткиле. Анда ырымы биринчи эмне болот? Босогону майлайт. Ырыс кешиктүү болсун деп. Оң буту менен киргизет. Келиндин аягынан, койчунун таягынан деп. Чачылат. Анан мынандай аппак болгон көшөгөгө алып киребиз. Бул жакка эркек киши кирбейт. Бул жерге апалар кирет. Эки жагына жакшынакай кыздар отурат. Анан апалар чачын жасып, экиге бөлөт. Анан жакшынакай кылып өрөт. Ошондо айтышат.
теңириңди таптың, тең тушуңа кошулуп жатасың. Кудайым кошкон курдашыңа кошулуп жатасың балам. Эки чачыңды өрдүк, эми өзүңө жуп таап атасың. Бакты талайың ачылсын деп эки жуп кылып чачын өрүп, этегине кебес байлап, актыгың бул. Уят кылбай, жакшынакай актык менен, жакшынакай жүзүң менен келдиң балам. Биздин башыбыз сен турганда жогору көтөрүлүп турат деп, анан апапак жоолукту салат. Жоолукту дагы кандай салат, Гүлжан? Кандай киши жоолук салат? Ошо жоолук салганда мурун турмуштан ажырашпаган, жолдошу бар байбичелер салат да, жакшы бакубат, жакшы турмушта жашаган, өсү акылдуу, насааттуу, жакшы байбичелерге жоолук салдырышкан. Нарктуу. Турмушунда кеп эмес, нарктуу. Сүйлөсө сөзү бар жүргөн нарктуу байбичелерге жоолук салган. Анан дагы бир ырымы бар экен, жоолукту бир байлабай, эки байлап коет экен, кош байлап коюшат экен. Анан эми биздин коногубуздун бири Зайна Кичигеминден келип отурат. Шайыр апаларда Жес Оймок деген бир уз байбичелерди алып чыккан жери бар эле. Ошондо Зайнанын эмгектеринин ичине мен ушу көшөгөсүн абдан таң бергем. Анан бүгүнкү көрсөтүүгө атайын чакырдым эле. Зайна, чоң рахмат. Көшөгөңү алып келиптирсиң. Көшөгө кимге арналды эле, качан тиктиң эле, көшөгөнүн жолу кандай болду? Биринчи көшөгөнүн пайда болгонун айтып өтөйүн. Илгери бала чакасы менен бир боз үйдө жашап турган маалда бир үй бүлөдө чоңоюп калган кыз бар экен. Кечинде элдин баары жаткандан кийин кыз төшөгөнүн үстүнө отуруп алып эле тырманчу экен. Мунун бул жоругун энеси атасынан жашырып, ойлонуп кандай кылышты ойлонуп, терегинин түбүнө төшөгөн салып, бетинде чийди калап коюптур. Ошондон улам көшөгө келип чыккан деген уламыш айтылат. Бул көшөгөнү 3-чү кызым, бизден 4 кыз, бир уулубуз бар. 3-чү кызым университетти бүтүп, турмушка чыгам деп айткандан кийин 1 ай деген учурда жасалды. Илгери баягы 6 жашында жасаса ашат, 7 жашында жасаса жетет деген макал боюнча азыркы шартка ылайык туура келбей калды. Себеби дегенде базарда бүгүнкүлөр улам жаңыланып, бардыгы өзгөчөлөнүп атат. Ошого байланыштуу биз дагы кызыма 1 ай дегенде жасап, себинин баарын даярдадык. Ал бул мен өзүмдүн апам өтө иштүү адам эле. Эжекеме жасаган көшөгөсүн көрүп эсиме түштү. Акшайы көшөгөнүн ортосуна токтогучту сайып, ичке жибектер менен токтогуч сайып көшөгөнү сайганда мен жемис сабаптап берип отурчумун да. Анан өзүм дагы ушул кызыма өзгөчө көшөгө жасайын деп, ушул көшөгөнү чекесинде сысмасы менен эле боо өткөрүштөр машина менен бүтпөсө, калганын баары кол менен бүткөн көшөгө. Кол эмгекти талап кылган. Бул жерде Кыргыздын улуттук туш кийүүсүнүн элесин берип турат. Ортосундагы тумарча болсо сырткы энергиядан жана көз тийүүдөн сактайт деген ырымды биздин Кыргызда колдонуп келебиз ушул маалга чейин эле. Анан ушул кызымдын көшөгөсүн жасаганда келиним, кызым үчөөлөп чогуу бүтүрдүк. Себеби убакыттын тардыгына байланыштуу. Эң жакшы экен. Сен менен сүйлөшкөндө бир сөздү айттың эле да, дагы бир тарыктан. Каныбектен окуганымда кандай деген сөз бар эле дедиң эле. Унутуп атасың. Ошол көшөгөнү биринчи чийден башталса, кийин кыздары эгерде үйүнө чоочун кара киши келип калса, чоңоюп калган кыздарын көшөгөнү түшүрүп сөз тиет деп көшөгөнүн ичине отургузуп коюшчу экен да. Касымалы Жантөшевдин Каныбек деген 2 томдук китеби бар. Ошонун биринчи томунда Каныбектин эмчектешиниси Алым жашыл шайы көшөгөдө жаткан жери айтылат. Ошол жаткан жеринде энеси келип көшөгөнүн акырын ачып, уулум сапарга эрте жөнө деп койготкон китепте айтылат. Ошол боюнча демек жалаң эле кыздарга көшөгө жасалбастан бой жеткен жаш жигиттерге да көшөгөнүн учурга талапка ылайык тартылып жасалып турганы айтылат да. Келинди келгенде көр дегендей, иштен жаңы келген келинди көрүш үчүн келген кыз келиндер, байбичелер босогон аптап киргенде эле көшөгөнү биринчи көрүшкөн экен. Көшөгө карап туруп, кыздын энесинин ишмердүүлүгүн, кыз кандай жерден тарбия алып келгендигине баа беришкен. Мен ушул
көшөгөнү кызым арнап жасагандан кийин кызым азыр 3 баланын энеси, 2 уул 1 кыз бар. Кызым ушу көшөгөнү кызына сактап жүрөт. Мындан эмнени айтмакчымын, атаныкы балага өтөт, эненики кызга өтөт дегендей, биздин салтыбыз уланып атканына өтө ыраазымын да. Көшөгө жөнүндө тарых, көшөгө негизи ортосунан бөлүнүп киргенге ыңгайлуу кылып эшиктей кылбайт эч убакта. Көшөгө дайыма туюк жасалат. Көшөгөнү көтөрүп киресиң, же болбосо эки жагынан ачып киресиң. Көшөгөнүн эки жагына эки жолук байланат. Бул эмне деген сөз? Эми буякта келин бар, жаш келин бар, жолук салынган, бейчеки кишилер кирүүгө болбойт деген сөз. Анан көшөгөнүн свети кандай болуш керек? Көшөгөнүн өңү дайыма ак түстө колдон келсе, анан ачык түстө, анан ичиндеги киши көрүнүп турбагандай болуш керек да. Анан күрөң түс, кара түс, башка кучкул түстөр көшөгөгө болбойт. Анан көшөгөнүн көгөрсүн деген сөз ушу чоң баталардын асты болуп эсептелет. Балам көшөгөн келген келинге дайыма бата бергенде көшөгөн көгөрсүн деп бата берет. Анда көшөгөнү кантип көгөртөбүз? Келинге тарткан көшөгө көгөрө бербейт өз эле. Анда кандай көгөртөбүз, кандай жардам беребиз? Мен бир мисал тамашалуу нерсе айткым келет. Биздин бир теңтүштарыбыз турмушка жаңы чыкканда кайын сиңдиси бар экен. Анан биз илгери темир кровать болчу, ошого жүк жийип, анан үстүнө жастыктарыбыз тикесинен койчубуз. Анан тиги кайын сиңдиси жастыктын эки учундай киргизип ичине, анан эки учун чыгарып туруп темир кроваттын үстүнө коет экен. А тиги келин болсо, кыз болсо, келин болуп барган кыз үйүндө төркүнүндө бурчун сайып 3 бурчтук кылып коет экен. Анан тиги келин өзүнүн төшөгүн жыйнап, кроваттын үстүнө 3 бурчтук кылып койсо эле, кайын сиңдиси чыккандан кийин 2 бурчтук кылат экен. Келин кайра кирип 3 бурчтук кылып коет экен. Кайра тиги келип 2 бурчтук кылат экен. Ушинтип экөөнүн ортосунда майда кичинекей уруш жүрүп атат. Кайненесин айтайын десе, кайненеси кайын сиңдисин аябай жакшы көрөт. Өзүнүн апасын айтайын десе, ал аябай алыс. Анан 2-3 ай үй өткөн өкүл апасы бар экен. Анан ошого барып кайрылат экен. Эмне кылам? Иш ушундай болуп атат. Тиги мен койгон жастыгымды туура койбой атат. Эмне кылсам, апама бар айтсамбы, же сиз айтасызбы апасына деп. Ошондо өкүл апасы айткан экен. Мына дейт экен, келген жериң 7 кишиден турат дейт. Сен жалгызсың дейт. Жалгыз эшиктен келип алардын жастыгын оңдогонго кандай акың бар? Анткени булардын мыйзамы, булардын закону. Сен буларга баш ий балам. Качан 3 бурчтук кыласың? Өзүң балалуу болгондо, өзүң кыстуу болгондо, үйүң бөлүнүп чыкканда кыздарыңа 3 бурчтук кылып үйрөтө бер. Анан бул сөздү сен өзүңдүн апаңа жеткирбең, апам айтам деп. Сен жалгыз кыз эмессиң. Апаңдын 5 кызы бар. Бирөөңөр казанды айтып барса, мындай коет экен деп, бирөөңөр жастыкты айтып барса, апаңар жаңы эле силерди өз жайына бердим деп эс алып атса, анан да өз келиндер бар эмеспи? Десе анан аябай ойлонуп калат экен. Анан кийин убакыт өтүп, биздин теңтүшүбүз келин алса багы байбиче болуп калган өкүл апа келиптир келин көргөнү. Батмаш кандай? Жакшы. Келинин жастыкты кандай коет экен десе, уялып аябай жер карап, ошондо мен бала элекемде сиз болбосоңуз мен көпкө чейин урушуп жатмак экенмин деп айтыптыр. Анда биздин дагы бир конокторубузду сиздерге тааныштыра кетейин. Кара Балтадан келген оң жагымда Фатима, жанында жолдошу Шамил, Каныбек, анан жолдошу Гүлүс. Анан эң кызыгы ушу болуп атат. Каныбек менен Шамил бир мындай теңтүш катары эле байкалып атат мага. Бирок Каныбек өкүл бала экен да, Шамил өкүл ата экен. Анан Шамил өзү барып мен өкүл ата койчу деп айткан жок да. Каныбек кандайча өзүңдүн теңтүшүңдү өкүл ата коюп алдың эле? 77-жылы бала кез ага чейин дос болуп жүргөнбүз. Ушунчалык ынак жакшы дос болуп жүргөндүктөн андан кийин кой мен да үйлөнүп турмуш курайын деп, анан биз да үйлөнүп калдык. Анан Шамил, Фатима ошол чогуу барышты. Чогуу үйлөнүп баргандан кийин анан баягы сүйүнчүлөр болду. Анан кийин атам менен Раматылык апам башка бир кишилерди балам үйлөнсө өкүл ата коем деген тилеги бар экен. Анан кийин атам өзү айтып калды, Раматылык
баланчага барып туруп сүйүнчүлөп келген, өкүл ата болдуң деп сүйүнчүлөп келгин деп айтты да. Анан кийин мен жок ата, эмнеге а кишини өкүл ата коймок элем, мен өзүмдүн эле тиги досумду өкүл ата коем деп мен болбой койдум. Апам да айтты, мен болбой койдум. Жок, мен эң жакшы көргөн досум Шамилди эле өкүл ата коем, Фатиманы өкүл ата коем деп мен болбой койдум. Ата, өзүңүз айтчу элеңиз го, сөөк кайрылат, дос айрылат деп айтчу эмес белеңиз. Мен ушул жакшы көргөн досумман мен айрылгым келбейт. Мен абдан жакшы көргөн досум, мен өмүр бою мен катышкым келет ушу досум менен. Мен колумду үзүшпөгөнгө мен аракет кылам. Мен ошон үчүн ошо досумду өкүл ата коем деп мен болбой туруп алдым. Ошо менен ошо Шамил менен Фатиманы молдо келип, анан биздин никебизди кыйып, ошондон бери ошондо 78-жылы болчу. Мына ошондон бери мына ушул кезге чейин биздин мамилебиз өкүл ата, өкүл апа катары мен билем. Мен ага чейин эшитип жүргөм, ошол аксакал кишилерден өкүл ата койгондор болчу да. Сиздер деле жакшы билет болушуңар керек. Аксакал кишилерге анткени турмушка тажрыйбасы бар, жашоonu көргөн, ошондой багы акыл насаат айткан кишилерди мурда өкүл ата койчу экен. Бир кызык нерсе, ушу эмеде Кара-Балтада Шамил менен Фатиманын 19 өкүл баласы бар экен. Эң улуусу Кадыбек экен. Келинчеги бул жакта турат, теңчүсүн да коюп атышат, баары бирдей эмес. Анан эмне себептен эле Шамил менен Фатиманы тандашат деп ойлойм да. Же Фатима айтып койчу, абышкан чоң бизнесменби? Сен өзүңө суу берейинчи. Эмне ашып кеткен бизнесмен эмес, эми өзүбүздүн оокатыбызга, өзүбүздүн баягы колубуздан келген оокатты кылып атабыз. Өзүбүздүн деле 7 балабыз бар. Анан өкүл балдарыбыз ошо азыркы кезде 19 өкүл балабыз бар. Өкүл балдарыбызды өз балабыздай көрөбүз. Билбейм, бизди тандап коюп атат дейм. Биз өкүл баланы биз тандабайбыз, өкүл балдар бизди тандайт экен. Кайсы сапатын жагат болду экен балдарга? Ким билет, мындай да өкүл ата болдуңуз деп келишет. Анан кыйбайсың, отказ бере албайсың. Анан мейли от болсун деп эле коебуз. Анан буйруса ошол, баары менен эле катташабыз, баары жакшы. Эч кандай деле бизде секрет жок. Мен чоң кызмат эмеспиз. Эл катары эле. Мен биринчи жолу ошо Кара-Балтага барып, Кара-Балталыктардан укканда, башка кишилер кандай кабыл алды, мен өкөңөргө суктандым. Чындыгын айтыш керек, суктандым. Бул адамдардын ички дүйнөсү жакшы турбайбы деп. Керек болсо ошо теңчтарыңардан сурап ийгенге да жетиштим. Эми бул кут болсун. Жана айтат го, өкүл атам, өз атам, аман болсун менин кайнатам деп. Анан силердин аманчылыгыңарды 21 бала тилеп жүрүптүр. Эркек бала эмес, негизи өкүлдү кыз балага берилет. Анан эркек бала кошо өкүл ата, өкүл апа деп калышат. Үлгүлүү үй бүлө экенсиздер. Ошо коломтоңордон отуңар өчпөй, түндүгүңөрдөн түтүнүңөр кетпей, үйүңөрдөн жылуулук кетпей, дагы көбүрөөк өкүл балдарыңарды чогултуп, эсенчиликте, аманчылыкта болгула. Бүгүн сиздердин 21 өкүл балаңар болушу көп кишинин кулагына сырга болуп илинде окшойт деп коем. Бул силердин наркыңар, бул силердин кадырыңар. Жөн эле боло койгон жоксуңар. Жашоо болчу өмүрдө, эч кимди албай көңүлгө. Бекапар жашоо багында нур чачып койдуң, нур чачып койдуң өнүмө. Нур чачып койдуң өңүмө. Көңүлүм кызыл гүл бере, жылуулук болсо
жан таштар жарыла, өмірлер өтет арылап, жақшы сөз айтып сыйлашып, жүрсек дейм өмір сабында. Жүрсек дейм өмір сабында. Жүрсек дейм өмір сабында. Көшөгө деген сөз көшөгөлөнүп деген сөздөн болот да. Бул ийменип, уялып деген сөздүн бир тууганы да. Булар кыргызча которгондо. Ай, көшөгөлөнбөй бери көрүнчү деп каласың го, биринин аркасына турасың. Көшөгөлөнбөй мындай турчу деп. Бул көшөгөлөнөт деген сөз бул карап турган, сени карап турган кишилерден ыйманып, ийменип, уялып турганды ошо көшөгөлөнүп деген сөз. Эми келинди келгенде көр, кемпирди өлгөндө көр дейт. Келинди эмне үчүн келгенде көрөбүз, Света? Эмне кызыгы бар келиндин деген? Келинди келгенде баягы эненин тарбиясын көргөн, андан кийин баягы турмушка кандай аттанып, турмушка кандай даярдыгы дегендей, анан ийкемдүүлүгүнө, ыймандуулугуна карайт экен көпчүлүгү. Кыздын келгенде турмушка кандай аттанганы. Мындайда келинди келгенде көр дейт. Бул келин деген сөздөн келип чыгат. Келин. Келгин деген сөздөн келип атат. Кучагыбызды жайып тозго атабыз, айланып кетейин, келгин деп атат. Ошо келген бул айыл үчүн жаңы адам. Баары көргүсү келет да, бири калбай баары көргүсү келет. Анан ошо көрүүдө жүгүнүү деген бар. Келген адамдарга мына Гүлжан апаң болу, жүгүнүп кой айланайын деп айтат. Анан жүгүнүп коет. Жүгүнүү деги өзү кимден калган? Бул Манастан калган. Көкөтөйдүн ашында кошойго шым батпай, жолойго чыгайын десе, эч ким табылбай, анан кошой айтат эмеспи 80ге чыккан. Эгерде мен шымым жакшы болгон кезде мен жолойго чыгат элем депчи. Анан Канекей айтат, мен Манаска Кандагай деген шым, ал Канекей элдин жанында эмес, алыс көшөгөлөнүп. Кандагай деген шым камдап койдум эле, абам алып барып бергилечи дейт. Абасына алып барса шым батпайт. Ачуусу келип Манас бир шымды жакшылап тиге алган жок деп капа болуп турганда, эки капталына 4 эле тигиш бар, сөгүү келечи дейт. Сөгүү ийсе кошойго туура келет. Кошой бабабыздын байчеси, ишке жок адам экен. Шымын кийгенде эки такымы тим эле кесилип калган экен, шымдын, мурунку шымдын катып калган шымдан, катуулугунан. Анан жумшак шымды кийгенден кийин жолой 40тагы жолойду көтөрүп чаап, үстүнөн аттап басып кеткенден кийин кубанган кошой Канекейди чакыргылачы бата берип коеюн дейт. Ошо Манастын жубайы болуп, азыркы менен айтканда биринчи байыче болуп турган учурда дагы жүгүнүп кирген экен да кошойго. Ошондон жүгүнүү калган. Жүгүнүү ар бир районда ар түрдүү. Мисалы тоңдо, көлдүн тоңунда кемпирге жүгүнөт. Анан жүгүнүп атат, ай жеңе, мен жүгүнүп атам, көрүп коюңуз деп. Балекетиң алайын деп ыраазы болуп калат. Калган жерде келинди келгенде эле жүгүнгөн. Бул жүгүнүү деген учурашуу. Мен азыр ушул жерден да кошуп кетким келет да. Айлана тегерегибиздин баары эле ушундай. Сүйөт деген сөз, сүйүптүр деген сөздөн келгенде, бетинен сүйүп коюптур, чекесинен сүйүп коюптур деген. Ушу сүйүп койгон нерсени кийин өбүшүү кылып сөз сүйлөп калдык да. Азыр келинди деле кайната өбөт, келинди деле кайнатаны өбөт, кайнаганы кайнага өбөт, бүт эле баары өбүшүп калышты да. Жаман өбөнчөк чыгып калды. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң. Заманына жараша. Жок, бул жерде кандай болгондо дагы эми кыргыздын сөзү бул, эми мындай тике айтылып калса кечирип койгула.
коюндаш адам менен гана өш алгаш керек да негизичи. Анан эми кайнатаңды эле атаңды эле чекесинен өп, кызым чекесинен сүйгөндө, а келин болсо жүгүнүп изат кылып анан батасын алганда, туурабы? Анан эми келинди келгенде көр дейсиңер, келинге эмнеге мынча суктанышат? Анткени ак жол, ак көшөгө кимдин болсо ажарын ачат. Азыр биз ак ийнек айтабыз, ошондогу биздин келиндер ак көшөгөнүн жанында ак көйнөк, ак жоолук менен туруп айтат, көздүн жоосун алат. Ушу жаш кишини, жаңы кишини баарын көргүсү келет. Анан анын кылган кызматын, анын жасаганын баары тең көз салып карап турат. Мисалы Гүлжанда мисал алалык. Бул мехматтуу бүткөн кыз, күйөөсү да мехматтуу окуган. Бул нарындык кыз, ал кочкорлук жигит. Айылына алып барса, чачын экөө өрүп майлап коюп кемпирлер, эки кайнеси, быйыл кайнеси 93-кө чыгып, Роза деген кайненеси каза болду 93-үндө. Ошо кайненеси, анын да чоң кайненеси экөө бар экен да. Мен Гүлжанды аябай жашына калып чачын өрүп туруп, бүткөндөн ак жоолук салып туруп, колуна ийик карматып коюшкан. Гүлжан эмне болдуң ошондо? Ошондо ийикти көтөрүп келип ошо чоң кайненем бергенде анан берки жаш кайненем, берки жанында турган адамдар, ай, бул жогорку окуу жайында окуп жүрсө, шаарда жүргөн неме ийикти кире алмак беле, кой апа бербеңиз десе болбойбу. Бул кыргыздын салты болгондон кийин мен ошо немени жазаймын, ырымын жазаймын, неме деп анан ийикти алып келип карматты. Бирок мен өзүмдүн апам абдан иштүү киши болчу. Мен мектепте окуп жүргөндө эле бүт бардык апам менен кошо жүн сабашып, ий кирип, жип чыйратып, деги эле бардык кийиз жасашып, шырдак шырып баарын жасап үйрөнгөм. Анан ошон үчүн тиги ийикти алып келип карматканда эле анан баягы түйдөгүн тиги чоюп эле ийикти шартылатып ийрип ийсем эле анан мына деп аябай сүйүнүп, чоң кайненем аябай сүйүнүп келгендердин баарына айтып, мына эми бул келиним аябай жакшы, мына ийикти сонун кылып ийрип жиберди, бул ийикте имерилген жакшы келин болот буюрса деп эле ушинтип ырым кылып, ырым кылып. Кыргызда кыздарды талга салыштырганда тал чыбыктай буралган деп. Анан талды мына бул боз үйдүн керегеси, уугунун баары талдан жасалат да, анан бул маталат, анан бурайт, анан кургатат. Кургагандан кийин такыр ордунан жылдыра албайсың да. Ага чейин буралып турду. Кыздын да тарбиясы ошондой. Кыз кезиндеги кылыгың катын кезиндеги каадаң деп айтып коюшат да. Тарбияны кыз кезинде бериш керек экен да. Ошол өнөр мына эки иштүү киши отурат. Биринен бир ашкан өнөр. Гүлжандын 110 баштуу боз үйүндө тартылдык. Ошондо мен атына шайкеш келген боз үйдү көрдүм. Ушундай кооз, гүл жайнайт. Мунун ар бирин укмуш чечекейдей кылып жасаган, жерге салган шырдагы. Анда Роза апа тирүү болчу 92-де. Келип алып ушундай бизге мактанды го. Бириңер да менин келиниме тең албайсыңар. Менин келиним барыңардан кыйын деп. Арбагы ыраазы болсун. Сен аларды ыраазы кылдың. Очор башар балдарыңдын баары тең сен менен сыймыктанып атышат. Мынакей эмки көрсөтүүдө келинди отко киргизип, анан кайнага кайнелеринин баарын тергетет окшойбуз. Акыя
Ушуну менен көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Кийинки көрсөтүүбүздө тактап айтканда кийинки айдын акыркы аптасында биз келинди отко киргизебиз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң.